Мал жандыкты идентификациялоо боюнча 40 миллион сомдук пилоттук долбоорду ишке ашырууга кызыктар топтордун ортосунда күрөш уланууда. Өткөрүлгөн тендерде 2-нчи орунда алып калган Эрнис Алибаев сынак одоно бузулганын маалымат жыйында билдирип, сапатсыз курал биркаларын алып келген кытайлык компания жеңүүчү аталганына нааразы. Бир малга бир бирка тагылыш керек, бир номердеги деп атабыз, туурабы? Чтоб данный могул жерде бар. Эми биз качествосы начар бирканы алып туруп, бир малга таксак, анан ал мал бул бирка чыгып кете турган болсо, башка малдын кулагына тагып койсо, бул бирка ошол малдын кулагында болсо, ким хозяин? Полный данный ушунда болот да. И докажи, что ты не верблюд. Эске салсак, Кыргызстандын 3 райондагы саан уйларды идентификациялоо боюнча тендерге жалпысынан 25 компания катышкан болчу. Жоого ылайык муну ийгиликтүү ишке ашырган компания ал долбоорлорду кийин республика боюнча аткаруу укугуна ээ болот. Мына ошондуктан бул тендердин айланасында ызы чуу күч алды. Мурдараак туркиялык компаниянын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тендердин шарттары өзгөрүлгөн учурлар боюнча мекемелер аралык комиссияга даттанышкан. Малдын кулагына тагылуучу биркаларды сатып алуу боюнча тендерге катышкан компаниялар анын шарттары утуп чыккан компаниянын кызыкчылыгы үчүн чыгышты. Ветеринардык инспекция түзгөн конкурстук комиссия утуп чыккан компаниянын пайдасына тендердин жобону өзгөртүп коюлган техникалык талаптар бузулуп жаткан туурасында прокуратура органдарына арыз жазышты. Бирок тендерди өткөрүүгө жооптуу ветеринардык кызматтын жетекчилиги айтылган дооматтарды жокко чыгарууда.